Салам, чоң оятасыңар. 3-чү сабак, 2-чү бөлүк суюк кристалл дисплейи. Кеттик. Көрүнүп тургандай, дисплейде кыргыз белгилери деги эле кирилл тамгалары такыр эле каралган эмес. Ошондуктан жанадан бери салам дүйнө деген жазууну латын тамгалары менен чыгарып жатканбыз. Эми дисплейге өзүбүз каалагандай белгини чыгарганды үйрөнөлү. Биздин китепканада бул үчүн атайын create char функциясы даярдалган. Аны колдонуп, бир учурда 8ге чейин өзүбүздүн белгилерибизди сактап колдонсок болот. Ар бир символдун туурасы 5 пиксель, а бийиктиги 8 пикселден турат. Ар бир пиксель өчүп же жанып турган абалда болуш керек. Келгиле чарчыга биринчи тамгаларыбыздын элесин түшүрүп алалы. Ө, ү, ың тамгалары. Менде ушундай болду. Эми боелгон чарчыларга 1 деген санды жазалы. Ал эми таза чарчыларга 0ду толтуралы. Жыйынтыкты эске алып, программалык кодго өтөлү. Өткөн бөлүктө жазып жаткан программабызды улантабыз. Байт жумушчу сөзү, андан соң массивдин аты. Барабар фигуралуу кашанын ичине жанагы чийген тамгаларыбыздын берилмелерин киргизебиз. Биз жаза турган маалымат экилик системасында болгондуктан ар бир сандын алдына Б тамгасын жазабыз. Ар бир чарчыны солдон оңго, өйдөдөн ылдыйды көздөй жазып баштайбыз. Мисалы, биринчи чарчы 1, экинчи чарчы 0. Ушундай жол менен массивди толтурабыз. Баса, массив деген эмне экенин караган жокпуз. Анда бул катаны оңдойлу. Массив бул бир типтеги элементтердин ирэеттелген жыйындысы. Мисалы, жалаң бүтүн сандар, белгилер, сөздөр же жана башка. Массив аларды бириктирип, бир өзгөрмө катары колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Жалпысынан айтканда, массив маалыматты чогултууга, аларды тез жана ыңгайлуу колдонууга жардам берет. Ошону менен катар эле чоң көлөмдөгү маалыматтар менен кыйынчылыксыз иштөөгө жол ачат. Анан суроо пайда болот. Эгер массивде сакталган элементтер көп болсо, анда кантип керектүү элементке кайрылабыз деген. Бул үчүн индекстер колдонулат. Индекс бул массивдеги элементтердин катар номуру. Бирок бир өзгөчө нерсе индекстөө 0 санынан башталат. Келгиле аны менен кантип иштегенди карайлы. Алгач массивдин тибин аныктайбыз. Int. Андан соң атын жазабыз. My array. Эскерте кетсек, өзгөрмөлөрдүн аты кайталанбаш керек. Чарчы кашанын ичине массивдин өлчөмүн жазабыз. Эгер 5 элемент сактасак, анда 5 деп жазабыз. Барабар фигуралуу кашанын ичине элементтерди жазабыз. Ал эми массивдин индекстери момундай болот. Эгер биз 7 санына кайрыла турган болсок, анда массивдин атын, андан соң чарчы кашанын ичине анын индексин жазабыз. Индекстөө 0дөн башталарын эске алып, 7 санынын индексин 3кө барабар экенин аныктайбыз. Темадан алыстап кетилекте, матрица деген түшүнүктү аныктап алалы. Матрица бул ошол эле массив, бирок 2 өлчөмдүү. Массивде сап эле болсо, матрицада мамычалар дагы бар. Жөнөкөй сөз менен айтканда, матрица бул таблица. Алгач тибин, андан кийин атын. Чарчы кашанын ичине саптардын жана мамычалардын санын жазабыз. Барабар фигуралуу кашанын ичине сандарды жазабыз. Саптарды бөлүш үчүн аларды кайра өзүнчө фигуралуу кашаларга жазабыз. Кыскача түшүндүргөндө ушундай. Калганын кийинки сабактарда иш жүзүндө караганга аракет кылабыз. Азыр кайра массивге кайрылалы. Ошентип биздин тамганын кодун массивге жазып алдык. Эми create char функциясы аркылуу тамганы курап, дисплейге жөнөтөлү. Жогоруда айткандай, 8 белгиге чейин сактоого орун бар. Биз 0-орунга сактайлы. Анан функцияга биз толтурган массивди берели. Кийин write аркылуу 0-орунда сакталган символду беребиз. Кодду Arduino'га киргизип, натыйжаны көрөлү. Жакшы, өзүбүз каалаган символду чыгарганды үйрөндүк. Муну кирилл тамгаларында жок, уникалдуу Ö, Ü, ың тамгаларына колдонолу. Текшерүү үчүн салам дүйнө жазуусун чыгаралы.
Тилекке каршы дисплей жана стандарттык китепкана латын тамгаларын гана чыгара алат. Кирилл тамгаларды кошуу үчүн жаңы китепкана көчүрөлү. Интернетте анын бир нече түрү бар. Бирок алар дагы create.jar командасы аркылуу иштегендиктен биздин ың тамгаларыбыз алар менен аралашып, алмашып кетет. Интернетте жакшылап карап чыгып, биз үчүн ыңгайлуу бул китепкананы таптым. Бул китепканадагы Кирилл тамгаларын чыгаруу үчүн create.jar'ды колдонот. Бирок кошумча параметр аркылуу биздин тамгаларды башка символдор менен аралашпагыдай кылсак болот. Китепкана кошобуз. Объектти жаратабыз. Ага адресин, өлчөмдөрүн жана эки кошумча символ колдоноорубузду билдиребиз. Массивке тамгаларыбыздын сүрөтүн киргизебиз. Setup функциясында дисплейди иштетебиз. Курсорду орнотобуз. Саламды тамгаларын китепкана көтөрө алгандыктан кадимкидей принт аркылуу чыгарабыз. Кезек үй тамгасында. Ал үчүн create.jar менен 6-орунга тамганы жаратабыз. Курсорду тууралайбыз. Write аркылуу орунга кайрылып дисплейге чыгарабыз. Курсорду тууралайбыз. IN тамгаларын чыгарабыз. Андан соң create.jar менен тамгасын жаратабыз. Курсорду тууралайбыз. Write менен чыгарабыз. Курсорду коебуз жана илептерди чыгарабыз. Байкагандай, мындай жол менен өтө көп курсорду жылдырып калдык. Бирок нукура кыргызча жазуу үчүн техникалык чектөөлөрдүн себебинен ушундай кадамдарды кылуу зарыл. Ошентип, бүгүн дисплей менен таанышууну жыйынтыктап, массив жана матрица менен тааныштык. Тапшырма create.jar функциясынын жардамы менен мобул белгини жасап, дисплейге чыгаргыла. Кийинки сабакта акылдуу үй системасын иштөөгө киришебиз. Көрүшкөнчө